Эне жегisi келген эки алма. Баланын колунда эки алма бар эле. Жанында турган энеси уулуна кайрылып, "Балам, алдагы эки алмаңдын бирөөсүн бере аласыңбы? Жегим келип жатат", деп сурап калат. Бала дароо эле ойлонбой туруп, оң колундагы алманы тиштеп жиберет. Анан экинчи алманы да тиштейт. Уулунун мындай кылыгын көргөн апасы шагы сынган бойдон шилекейин жута албай жаман болуп туруп калат. Тарбиялаган балам ушундай кайрымсыз болуп калдыбы деген ой бир заматтын ичинде мээсин жей баштайт. Бирок бала тиштеп салган алмалардын бирөөсүн апасына сунуп, "Ушуну алыңыз энеке, ушунусу таттуураак экен", дейт. Байкуш эненин көзүнөн жаш куюлуп кетет. Периштени ыйлаткан наристе. Өлүм периштеси ар бир адамдын жанын Аллахтын буйругу менен алат. Ал өз каалоосу менен бирөөнүн жанын ала албайт. Жана Аллах буйруган адамдын жанын албай да кое албайт. Башка макулуктар сыяктуу эле ал дагы жараткандын буйругун аткарат. Бир жолу Аллах Таала ага көрөр күнү ичер суусу түгөнүп, ажалы жеткен бир аялдын жанын алууну буйруду. Өлүм периштеси Аллахтын буйругун аткаруу үчүн келди. Милдетин аткарууда эч тайсалдабаган өлүм периштеси аялдын жанына келгенде бир азга кайсылактай түштү. Ал жанын алуучу аял эч ким жок, ээн талаада жалгыз жашайт экен. Анан да анын колунда эмчектеги баласы бар эле. Эненин эмчегине жармашып, чопулдата соруп жаткан наристенин бир аздан кийин ээн талаа эрме чөлдө жалгыз калаарын ойлогон өлүм периштеси өзүн кармана албай, эгерим ырайымдуулук дегенди билбеген периштенин көзүнө жаш айланды. Анан өксүп ыйлап алды. Кантсе да Алланын буйругу. Аны аткарбоого эч кимдин укугу жок. Өлүм периштеси аялдын жанын алды да артына кылчайбастан чыгып кетти. Ошентип арадан күндөр өттү. Күндөр айларга, айлар жылдарга айланды. Өлүм периштеси милдетин аткара берди. Бир күнү Аллах Таала аны бир адамдын жанын алып келүүгө жөнөттү. Периште келсе, ал адам 90-дун кырына чыгып, таякка таянып араң басып калган Абышка экен. Абышка темир устанын жанына келип, таянган таягынын учуна темир бекитип берүүсүн суранып жатыптыр. "Уулум, темирдин бышыгын жана катуусун кадап бер. Болбосо 5-10 жылда эле кайрага түшүп калат экен", дейт Абышка темир устага. Өлүм периштеси Абышканын жашоого ушунчалык берилип, күнү суусу бүтүп бара жатканына карабай, узун өмүрдү үмүт кылганына таңданып, жылмайып койду. Анан өзүн токтото албай күлүп жиберди. Анан Абышканын жанын алды да көтөрүлүп кетти. Алла Таала ага: "О өлүм периштеси, бир кезде сени ыйлаткан бала эми сени күлдүрдү. Мен эч качан эч кимге адилетсиздик кылбаймын", деди. Өлүм периштеси ошондо гана бүгүн жанын алган Абышка мындан 90 жыл мурда энесинин жанын алганда ээн талаада жалгыз калган наристе экенин билди. "О Аллахым, сен кандай адилеттүүсүң. О Аллахым, сен кандай ырайымдуусуң. Сен ар бир адамдын ырыскысын берүүчүсүң. Биз кандай жашабайлы, канча жашабайлы күндөрдүн биринде өлүм периштесин бизге да жөнөтөсүң." Шүгүр. Хиндустани Азирет мынтип айтат: "Адаттагыдай эле эртең менен устазымдын жанында Сахих Бухарини көчүрүп жазып жатканмын. Бир убакта ашпоз келип, бүгүн жегенге эч нерсе калбагандыгын айтты. Устаз балдарга: "Бүгүн сабыр кылып тургула, Аллах кааласа эртең рызкы болор", деди. Ачка болсок да Аллага шүгүр кылып, бөлмөлөрүбүзгө тарап кеттик. Бөлмөгө келер замат кайра китеп окуй баштадым. Ушул убакта чычкандын баласы ийининен чыгып, тизилген китептердин үстүндө ары бери баса баштады. Ары бери чуркап алагды кыла бергендиктен
чыныны анын үстүнө көмкөрүп койдум. Бир аздан соң ийинден чоңураак чычкан чыгып, чынынын жанына басып келди. Чынынын астында чыйкылдаган үндү угуп, аны айланып ары бери чуркай баштады. Анан ийнине кирип кетти да, бир алтын теңгени тиштеп чыгып, чынынын жанына таштады. Дагы бир чыйкылдап чыныны айланып чуркады да, ийнине кирип кетти. Бир аздан кийин дагы бир алтын теңгени алып чыгып, чынынын жанына таштады. Мен аларды кызыгып карап отурдум. Чычкан ийнине кайра-кайра каттап отуруп, 14 алтын теңге ташып чыкты. Акырында эч нерсе калбады дегенсип, бошогон баштыкчаны сүйрөп чыкты. Мен чыныны алып, чычкандын баласын чыгарып жибердим. Чыйпылдаган эне бала ийнине чуркап кирип кетишти. Алла Таала чычкан себептүү биздин бир эмес, бир канча күндүк ырыскыбызды берип койгонуна дагы бир жолу шүгүр кылып, алтындарды алып устазыма жөнөдүм. Жашообуздагы чындык. Колунда бардар үй бүлөнүн бир кызы болгон. Күндөрдүн биринде ал базарга барып жумуртка сатып жаткан бир кедей соодагерге жолукту. Жана андан жумуртка сатып алмакчы болду. Жумуртканын бир данасы канча сомдон? Бир данасы 7 сомдон, деп жооп берди соодагер. Мага 8 дана жумуртка керек болчу, 50 сомго бере аласызбы? Макул, берсе берейин. Ансыз да эртели кечке отуруп эч кандай соода кыла албадым. Кыз 8 дана жумуртканы 50 сомго сатып алып, чоң бир ишке жетишкендей кубанган бойдон унаасына кетти. Унаада аны курбу достору күтүп жатышкан. Алар менен бирге шаардагы бир жакшы ресторанга барып тамактанышты. Ал жердеги тамактардын ар дайымкыдай эле тең жарымынын көбү жейилбей, ичилбей калып кетти. Кассадан жалпы сумманын 930 сом болгонун айтышты. Кыз аларга 1000 сом берди да, кайтарымдын кереги жоктугун айтып чыгып кетти. Базарда жумуртка сатып отурган соодагер үчүн 6 сом көп нерсени өзгөртүп жиберүүсү мүмкүн. Ал эми ресторан жана башка жерлерде калган акчалар анчалык деле мааниге ээ болбосу турган иш. Адам баласынын жашоосу кызык. Кедей адамдардын жанына барганда, колдон келишинче алардан өзүбүздү бийик сезип, алардын сатып жаткан нерселерин да колдон келишинче төмөнүрөөк баада сатып алууга аракеттенебиз. Ал эми жейилбей жана ичилбей калып кетип жаткан тамактарыбыз үчүн ашыкча акчаларыбызды эсепке да албайбыз. Кечирим суроонун пайдасы. Белгилүү мазхаб башчы Ахмад бин Ханбал сапарда бара жатып бир айылга кайрылып калат. Ахмад бин Ханбал айылдын так ортосундагы мечитти сурай-сурай таап келет да, анда түнөмөкчү болот. Бирок мечиттин ырайымы жок кароолу мечитке түнөөгө уруксат бербей коет. Анда имам дал ошол жерге мечит короосуна түнөөгө камынат. Буларды арыдан байкап турган наабайчы басып келип имамдын абайканасына алып кетмекчи болот. Менин бул жерде түнөгөнүм жакшы, дейт имам баруудан баш тартып. Жолоочунун сыртта жатканы мен үчүн уят. Эгер меникине барбасаң, мен да сени менен бул жерде калам, деп көшөрөт наабайчы. Имам макул болуп наабайканага барат. Наабайчы ага өз ордун бошотуп берип, өзү камыр кылууга киришет. Камыр кылып жаткан наабайчынын күбүрөнгөнүн угуп, имам кулак төшөйт. Наабайчы ар бир кыймылында астагфирулла, астагфирулла, Аллахым мени кечир, Аллахым мени кечир, деп күбүрөп жаткан экен. Аны бир топко чейин тыңшап жаткан имам бир кезде суроо салды. Абдан көп кечирим тилейт экенсиз. Кечирим тилөөнүн кандай пайдаларын көрө алдыңыз? Чындыгында имам кечирим тилөөнүн пайдаларын жакшы билчү. Ошентсе да наабайчыдан уккусу келди. Кечирим тилөөнүн пайдасы ушул. Кандай дуба кылсам, Аллах аны кабыл кылат, деди наабайчы. Бирок бир дубамды Аллах кабыл кыла элек. Ошого кечирим тилөөнү улантып келе жатам. Ал кандай дуба эле, деп кызыгып сурады имам.
Белгилүү аалым, мазхаб башчы Ахмад бин Ханбалды бир көрсөм деп дуба кылам, бирок аны көрүү мага насип кылбады, деди Набайчы. Набайчынын өзүнөн болгон ыкласын көргөн имам ордунан туруп Набайчыга жакын келди да: "Ал деле жөнөкөй бир пенде, аны көрүү сизге анча деле пайда алып келбейт деп ойлойм. Бирок ошондой болсо да, Алла сиздин дубаңызды кабыл кылыптыр. Ахмад бин Ханбал деген менмин", деди. Набайчы эмне дээрин билбей, бир аз селее түштү. Анан камыр колдору менен имамды бек кучактап: "О Аллахым, мага окшогон түркөй пендеңди кечире көр. Мен ушундай аалым инсанды набайканага түнөтмөкчү болдумбу? Урматтуу устаз, менин үйүм алыскы тоодо. Жүрүңүз, сизди эң жакшы мейманканага алып барып жайгаштырайын", деди шашкалактап. Имам Набайчыны көкүрөгүнө кысып: "Убара болбоңуз", деди. Алла назарын салбаган жупар жыттуу, жумшак мамыкта жаткандан көрө, Аллах дубаларды кабыл кылган, ачыткы жыттанган набайканада түнөө мен үчүн бакыт эмеспи? Акылдуу бала. Жаш кезинде атасы каза болуп калган баланы апасы өтө кыйынчылык менен окутуп, тарбия берет. Шаардан окуп келген жигит айыл жеринде тез эле ийгиликтерге жетишип, жогорку жумуштарда иштей баштайт. Бир күнү жора жолдоштору менен тоо койнунда эс алып отурса, бир койчу жакындап келет. Жигит ордунан ыргып туруп, койчуга салам айтат. Достору: "О бай жигит, сендей кыраан жигиттин койчуга эле салам бергени намыска туура келбей калат го", деп тамашалап да ийишет. Койчу саламына жооп кайтарып: "Сен баланчанын уулу болосуңбу? Атаңдын уулу болуп, азамат жигит болуп турсуң", дейт. Анан койчу: "Уулум, мына бул 700 койдун баары сеники. Атаң раматылык мага 20 кой берип, балам бойго жеткенде кайтарып бер", деп айтып кеткен, дейт. Жигит койлордун 200-ün койчуга берип, рахматын айтып, күзөтүп коет да, калган 500-ün базарга алып барат. Койлор семиз болгондуктан кардарлар дароо эле тегеректеп калышат. Жигит койлорду бир шарт менен сатат. Ал шартка жараша ар бир койду бирден адамга насияга берет да мындай деп айтат: "Акчасын менин апам өлгөндөн кийин кайтарып бергиле". Бул маалыматты уккан апасы: "Уулум менин өлүмүмдү тилеп калган тура. Мен өлгөндөн кийин койлордун акчасын чогултуп алууга камданып калган тура", деп аябай капалуу баласын тосуп алат. Жигит апасынын кабагынан эле жагдайды түшүнүп: "Кагылайын алтын апаке, мен койлордун баарын соопчулук үчүн да таратып жибере алмакмын. Насияга мындай шарт менен сатканымдын себеби: ар бир кой алган киши сиздин өмүрүңүздү тилеп дуа кылат. О Аллахым, баланчанын апасынын өмүрүн узун кыла көр. Ал аял өлсө, койдун баасын төлөөгө туура келет", деп тиленишет. "Өзүңүз мага көпчүлүктүн дубасы кабыл болот деп айтчу элеңиз го", дейт. Апасы баласынын акылына аябай сыймыктанып: "Аллах ыраазы болсун, атаңдай жоомарт киши бол", деп батасын берет. Эгерде аял эркек киши үчүн бардык нерсеге даяр болсо, демек ал аял ошол эркектин апасы.